Сиздер ойлойсуздар го асмандан алып сүйлөйт деп. Биздин могу биздин тиги жеке куржунубузга канчалаган каттар келет. 4-чү төрөткана боюнча келет мага. Абдан жанагы коррупциялык бир мекемеге айланып алганда. Мончо $100 төлөйсүңбү, $200, $300 деп ар биринин ставкасы бар экен. Болсо жакшы төрөтүп берем дейт экен. Ана мына 6-чы мына мага кече күнү келген. Мен муну министриңерге да салдым. 6-чы төрөтканадан келип атат. Тыйым бербесең каралбай турган доорго келдик деп атат. Сырттан дейт, Казакстандан келгендерди жакшы карайт дейт. Себеби анткени алар дейт акча берип коюшат деп. Мына аттарынан бери коркпой эле жазып калды азырчы. Такыр каралбай калып атабыз деп төрөгөнгө келген келиндер. Тынчыраак турсаңыздар. Төрөгөнү келген келиндер тиги жазып атышат да. Акчам жок эле дейт, мени карабай койду деп жазып атышат. Анан жанымда отурган ошо сырттан кошуна мамлекеттерден келгендерди жөн эле жогорку немеде жүгүрүп, чарп эле түшүп, жүгүрүп карап атат, чуркап карап атат дейт. Себеби алар акчасын төлөп коюп атат дейт. Биз эмне, биз частный эмеге айландык беле, төрөтканаларга айландыкпы? Бул мамлекеттик оорукана төрөтканаларда. Муну ким карайт? Бул политиканы. Эме бул коррупция боюнча бизде иштер алып барылып атат. Анан мондай частный учурлар болсо, эгер эме фактылар болсо берсеңиздер, биз дагы карап чыгалы. Анткени жетекчил жактан бүт бак биз эмнеге биз чырылдап биз беришибиз керек маалыматты. Кызыксыңар го я. Сиз маяны алып атып уксаңыз, мен сизге сөз бергеним жок. Бул маяны алып атканыңыздардан кийин бул сиздердин түздөн-түз сиздердин милдетиңиздер да. Мен учурдан пайдаланып УКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевичке кайрылат элем да. Ушул Бишкек шаарындагы төрөтканалардын бардыгын кынтыксыз бир текшерүүгө алыш керек болуп калды. Жөн эле коррупциялык схемалар чирип калдыңар. Эрке врачтарда төрөтканада иштеген врачтар эрке врачтар. Мамлекеттин чөнтөгүнөн да алып атат, элдин чөнтөгүнөн да алып атат. Булар чирип калды, байып элечи, жөн эле жатып калды. Бул мыйзамсыздык да бул. Кандай чоң күрөш жүрүп атат, коркпойт экен булар. Мына бизге жазып атат куржунубузга. Тыйыным жок, карабай атат мен депчи. Ошон үчүн бул ратификацияга абдан керек, колдоп беребиз.